Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени, мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Садыр Жапаров селден каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Президент Садыр Жапаров Баткен Ош облустарында селден жүрүшүнөн улам каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Баткен Ош облусундагы табият кырсыгынан каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, сабыр тилейм. Селдин кесепетинен чыракта өмүрлөр кыйылганы туурасында кабарды кабыргабыз кайышып кабыл алдык. Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей эс алууга чыгып айттырбай келген кырсыктан улам тоодо камалып калган 1000ден ашуун жарандарыбыз куткарылды. Белгилеп кетчү жагдай: тиешелүү министрлик, жергиликтүү бийлик органдары биринчи мүнөттөрдө эле болгон күч аракетин жумшашты. Азыркы тапта селдин кесепеттерин жоюу боюнча иш алып барышууда. Учурдан пайдаланып, четте карап турбай, куткаруучу кызматкерлерге кол кабыш кылып, аттарын берип, жабыркагандарды үйлөрүнө жеткирип, кам көргөн жарандарыбызды да ыраазычылык менен белгилейм. Бул дагы болсо улутубуздун ынтымагынын бекемдигин көрсөттү. Эми мындай окуялар кайталамасын деп Кудайдан тилейли. Селден жабыркагандарга сөзсүз жардам көрсөтүлөт. Мамлекет тарабынан сөзсүз кам көрүлөт. Аларды жалгыз калтырып койбойт деген өлкө башчысы. Акыркы маалыматтарга ылайык Ноокат районунда катталган селден 6 адам каза болгону кабарланды. Булак Супер Кежи. Куткаруу иши аяктады. Апшыратада калган 1300дөн ашуун адам эвакуация болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин селдин кесепетинен Апшырата эс алуу жайынын жогору тарабында калган 1300дөн ашуун адам эвакуацияланганын билдирди. Ага ылайык тик учак менен Апшыратадан 5 адам, 2 жаш улгайган, 2 келин, 1 бала. Кезарт жайлоосунан 10 адам, 3 жаш улгайган, 3 келин, 4 бала эвакуацияланып, коопсуз жайларга жайгаштырылды. Жарандар жеринде медициналык кароодон өтүп, алдын ала уюштурулган унаалар менен жашаган жерлерине жеткирилди. Жалпысынан 1300дөн ашуун эс алуучу куткарылган. Апшыр сайдан эвакуацияланган жарандардын ичинен жабыркагандар жок. Куткаруу иши аяктады деп жазылды маалыматта. Акыркы маалыматтарга ылайык Ноокат районундагы селдин кесепетинен 6 адам каза болгону айтылды. Булак Супер Кежи. Сырттан добуш берилүүдө. Эртең 3 округда жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт. Бир мандаттуу шайлоо округдарында сырттан добуш берилүүдө. Бул тууралуу БШК билдиришти. Белгилей кетсек, эртең номер 5 Ноокат, номер 36 Ысыкөл, номер 29 Свердлов шайлоо округдары боюнча жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтүнөн мурда шайланат. Бүгүн бул аймактарда сырттан добуш берилүүдө. Номер 5 Ноокат округу боюнча сырттан добуш берүүгө 299 арыз түшкөн. Алардын арасынан улгайгандыгына байланыштуу 135, майыптыгы барлар 55, ооруп жаткандыгына байланыштуу 109. Номер 36 Ысыкөл шайлоо округу боюнча 100 арыз түшкөн. Алардын арасынан улгайгандыгына байланыштуу 42, майыптыгы барлар 34, ооруп жаткандыгына байланыштуу 24. Номер 29 Свердлов шайлоо округу боюнча 594 арыз түшкөн. Алардын арасынан улгайгандыгына байланыштуу 208, майыптыгы барлар 89, ооруп жаткандыгына байланыштуу 297. Сырттан добуш берүү шайлоо күнүнө 1 күн калганда саат 8:00дөн кечки 20:00 чейин шайлоо участогунан тышкары добуш берүү арызынын негизинде гана өткөрүлөт. Булак Спутник Кежи. НАТО кошулушун каалабайт. АКШда Украина үчүн катаал билдирүү жасалды. Убадаларга карабастан НАТО өзүнүн катарына Украинаны кабыл албайт. Бул тууралуу Newsweek журналына шилтеме кылып РИА Новости жазды. НАТОнун эшиги жаңы мүчөлөргө ачык деген билдирүүлөргө карабастан Альянс Украинанын катарына кошулушун каалабай турганы айкын деп жазган басылманын серепчиси Даниэль Депетрис.
Автордун айтымында Альянс Россия менен каршылашуу үчүн Украинаны курал жарак, каржы жагынан колдойт. Анткени Москва негизги душманы. Бирок НАТО Украина үчүн Россия менен түз тирешүүгө даяр эместиги белгиленген. Украина НАТОго мүчө болууну көптөн бери күтүп жатат. Батыш лидерлери Зеленскийге кандай гана таттуу сөздөрдү шыбыраганына карабай, Украина мындай чечимди түбөлүк күтүшү ыктымал деп сөзүн жыйынтыктаган эксперт. 2022 жылдын сентябрында Владимир Зеленский Украина тездетилген тартипте НАТОго кирүү үчүн арыз бергенин билдирген. Ошол эле учурда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг куралдуу кагылыш учурунда Украинанын Альянска толук кандуу мүчө болушу мүмкүн эместигин айткан. Владимир Путин Украинанын НАТОго мүчө болушу Россиянын коопсуздугуна коркунуч экенин белгиледи. Ал Киевдин Альянска кирүү ыктымалдыгын айткан, аскердик операциянын себептеринин бири экенин белгилеген. Булак Спутник Ежи. Илон Маск Трамп менен Байденди сүйлөгөн куурчак деп атады. Америкалык ишкер Илон Маск АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп менен азыркы америкалык лидер Джо Байдендин дебатына токтолду. Ал X социалдык тармагына бул темага комментарий жазган. Алар куурчактар менен эле сүйлөшүп жатышат. Бул алмаштырууга даярдык эле деп жазган. Маск миллиардер Дэвид Сакстын постунун астына ал талкуу жүрүп жаткан. CNN комментаторлору Байденди далга бычак сайганын айткан. Маск дагы бир колдонуучунун АКШны чындап ким башкарат деген суроосуна жооп берди. Жакшы суроо деп жазган ал. Буга чейин Маск АКШдагы шайлоодогу дебаттардын жеңүүчүсүн атаганы маалымдалган. Анын пикири боюнча мемдер жеңди. Джо Байден менен Дональд Трамптын шайлоо алдындагы теледебатын CNN телеканалы көрсөттү. Атаңдаштар Украинадагы жаңжал боюнча гана макулдашты. Тараптар 20 мүнөт бою бири-бирин кемсинтпей кармашканы белгиленди. Булак Назар Ньюс Кежи.